Тажик аскерлеринин кол салуусунда каза тапкан Марат Ташмурзаев кечээ 18-сентябрда өзүнүн кичи мекени болгон Кадамжай районунун марказ айылында жерге берилди. Марат Ташмурзаев 2002-жылы туулган. Маркумду акыркы сапарга узатуу зыйнатына район башчысы баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, аскердин жакындары жана айылдаштары катышты. Эми Аллах Тааланын буйругунан эч ким өйдө баса албайт да. Ушундай демеге кичине кайрат кылып сабыр кыласыздар. Маркум Марат Ташмурзаев 20-54 аскер бөлүгүнүн атайын дайындалган Бөрү аскер тобунда кызмат өтүп жаткан учурда каза болду. Ал 2020-2021 жылдары 20-21 Кулунду чек ара заставасында кызмат өтөгөн. Достору Марат Ташмурзаевдин мекенин сүйгөн чыныгы жоокер болгонун айтып эскерүүдө. Экөөбүз чогуу кызматка кеткенбиз, Кадамжайдан Эрүкадан. Экөөбүз ошол жакта Айдеркенде чогуу болдук. Анан аякка бардык. 20-21 аскер бөлүгүндө Кулун чек ара заставасында экөөбүз чогуу болдук. Былтыр кичине Баткенде ызычы болгондо экөөбүз чогуу болгон. Жоокер убагында эле мыкты, өзүнө тың жигит болчу. Бүгүнгө чейин ата-энесинин уулу болсо, бүгүндөн баштап жалпы кыргыз элинин уулу болду. Бул Марат чыныгы эр жигит, азамат. Бул каза болбоду, бул шейит кетти. Ата-энеси үчүн, бир туугандары үчүн, эң негизгиси мекендин тынчтыгы үчүн шейит кетти. Аллахым бейишинен чай берсин болчаныбызга. Мекенин коргоп жатып, баатырларча курман болгон 20 жаштагы жоокер мээримдүү, ак көңүл жигит болгон. Жакында сүйлөшкөн кызына баш кошуп, үй бүлө куруу максаты бар эле. Кызмат кылам деп жок болдум. Айшада калган кылаттым, шыгырдан берсин мага болбосун. Болбосун. Ой, максаттарга жетпеди. Акыркы күндөрү 14-сентябрь күнү сүйлөшкөнбүз. Анан кийин балам тынч элеби, силер жактысым ооба тынч эле деп ошондой деди. Военныйда иштебей эле койчу балам. Иши аябай рискованный десем, жок апа. Мен военныйда иштейм деп өзү кызгат эле военный. Балам көңүлү ачык, кичпейил. Ак көңүл бала. Ушундай атуулар бар экен, булар менен биз сыймыктанабыз. Ар бир Кыргызстанда туулуп өскөн жигиттердин өз элини, чек арасын, өз мекенин, ата мекенин коргоо ар бирибиздин бурчубуз. Биз мындай жигиттер менен сыймыктанабыз. Мындай жаман иштер болбосун, дүйнөдө тынччылык болсун, аманчылык болсун. Белгилей кетсек, Тажикстандын куралдуу кол салуусунан жалпы 59 жаран каза болуп, дагы 163 ар кандай жаракат алган. Миңгүл Көчөрова, Зайнедин Малабаев, Алтын бешик жаңылыктары.